$600 калып калды. $600 кышка чалып келгиле, калганы бүттү барды. Парламент ансыз деле кызык, ушу мен эле жетпей атам да. Калганы укмуш болот эле мен баргандачы. Мен киммин? Мен депутатмын, шайланбаган. Мен пеласын алып бердим, мен аракты куюп бердим. Кеспешибизге ыраазычылык билдиребиз. New TV шоу программасын улантабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Азыркы учурда станга жакын келиңиздер. Жана добушун бийигирээк кылып көтөрүңүздөр. Биз программабызга келген учурда дагы бир мейманыбыз бар. Канча концерт койбосун, кай жерде койбосун, ар дайым аншлаг менен өтөт. Бүгүнкү келген бизге мейманыбыз, таныштырып өтөйүн. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз Республикасынын Жаштар союзунун мүчөсү, акын, сатирик. Кимди ойлойсуздар? Рахман Разыков агайыбыз бүгүн конокто. Ассалам алейкум агай. Кош келдиңиз. Рахмат. Агай, бүгүн эле менин билишим боюнча Россиядан учуп келдиңиздер. Азыр деле чарчаң кабалда экенсиз. Уктатпой койдук. Кечирим сурайбыз. Маанайыңыз жакшыбы? Эң жакшысы? Жакшы. Бардыгы жакшы, ден соолугуңуз. Эми кандай? Кыргыз дайыма жакшы дейт. Жакшы дейт. Азыр берге силерге келип, мына теледен көрүп отуруп, бүгүнкү биздин команданын Индияны утуп алганын угуп, анан беш бетер жакшы болуп калды. Көрөрмандарды куттуктап коелук. 2 күн өргө утуу деген бул өтө чоң бир нерсе болуп окшойт эми. Сиздин ушул эле Россияга барган турнеңиз боюнча айтсак, биринчи Санкт-Петербург бардыңыздар. Андан ары кайсыл жакка? Жок, Екатеринбургка бардык. Екатеринбургка бардык. Ал жерден Түмен шаарына бардык. Кайра Екатеринбургка машина менен жүрдүк да, анан Пермь шаарына бардык. Бардык ошол жакта жүргөн биздин балдар кыздардан салам айтып коеюн. Рахман ака, элге айтып барсаңыз саламыбыз деген иштеп атышат. Эми бешиниге жазганды көрүп атышат, иштеп атышат. Анан жакшы концерт болду. Алар да мындай сагынып калган экен, көптөн бери биз барбай. Анын үстүнө мына концерттин аты "Мен уялам" деп турган үчүн бул Кыргызстандагы өтө чоң бир азыркы тема болуп калды. "Мен уялам" деген. Ошон үчүн элди баягы өзүнө көп тартып турду окшойт. Жакшы болду, концерттин гастролдор аяктап келдик. Мына эми 1-апрелде концерт берген даярдап атабыз азыр. Бишкекте. Бул Ошто коюлган концерт. Ошто өтө чоң аншлаг менен өттү концертибиз. Билет болгон жок, 2 күнгө узартып атып элдин толтуруп келген элге жеткизе албай койдук. Мен элдерге айтар элем, эгер ошол концерт жаккан болсо, Оштогу концерт туугандарга телефон чалып жакты деп айтып койгула. Адашып келип албасын да баягы жакпаган концертке. Эгер концерт жакпаган болсо, анда телефон чалып жаккан жок деп айтып койсо да боло берет. Мен муну дайым айтып келем, азыр да айтайын деп атам. Эгер концерт жакпаса, эртең 1-апрелде акчаңарды кайтарып беребиз. Концерт бүткөндөн кийин келсеңиз кайтарып беребиз. Бул ошондо эгерде концерт жакпаса, кайра акчасын кайтарып бересиз? Ооба. Кайра кайтарып беребиз. Мен ойымча бирок баарда күлүп чыгат болуш керек. Жок, эми кимдир бирөөгө жакпай калышы мүмкүн, элдин баарына жакпайсың да. Мисалы үчүн бирөө келип туруп 2000 адамдан бирөөсү мага жаккан жок деши мүмкүн. Десе кайтарып бериш керек. Ал үчүн арыз жазып келет, концертиңиз жаккан жок агай деп. Мен кол коюп берем, Ошко учуп барып, печать бастырып келсе, 500 сом кайтарып берем. Караңыздарчы, жакшы экен бул нерсе. Жакшы идея. Мен ойымча дүйнө жүзүндө болбогон нерсе Кыргызстанда болуш керек. Кайрадан концертти көрүп бүткөндөн кийин кайра акчасын кайтарып берип коет эки жак. Дагы мына майдагы боло турган концертке дагы бир жаңылыкты жасап атабыз. Кана? Көрүүчү, күлкүчү деген төш медаль жасап атам. Ал ошол биздин концертке 10 жолу катар келген адамга ошол номинация тапшырылат. Биздин компаниянын атынан күлкүчү деген төш белги менен. Анан эң кызыгы, концертке келбей деле алса болот. Сатып алса болот. 5000 сом төлөсө тапшыра беребиз. Биздики мындай да, азыр коррупцияга каршы күрөш деп атабыз, биздики ачык эле кылайлы деп атабыз да. Ошон үчүн рекламага ошентип эле жазабыз. Кимге төшпели керек болсо, күлкүчү деген. Акчасын төксөңөр, удостоверениесин менен жазып беребиз. Жакшыбы? Мен түшүнүп, сиз эмнеге айтып атканыңызды. Анда эмесе бир аз тема
Айланда, сиздин азыркы учурда эми интернет абдан өнүктү. Азыр сиздин эле ушул сатираларыңызды деле интернеттен көп элдер көрүп алат. Ал жакта азыр көрүүчүлөр дагы көп. Анан кийин бирок карап көрсөк, эми элдерге деле оңой болуп калды. Концертке барып отурганча интернет эле көрүп алам дегендер эле болушу мүмкүн. Бирок концерт ар дайым аншлагмен өтөт да. Бунун кандай бир сырлар барбы? Секреттерин ачып бере аласызбы? Себеби мындай да, мисалы үчүн азыр стадиондо суук болсо дагы 20 миң адам барып футбол көрүп атат да. Калгандарыбыз үйдө отуруп көрүп атабыз. Экөөнүн айырмасы өтө чоң. Барып живой деп коебуз го, ошо сахнадан көрүү бул башка сезим болот. Андай сезимди интернеттен көргөн адам ала албайт. Ошон үчүн биздин көрөрмандар дайыма келип көргөнгө аракет кылышат да. Ошол эле айырмасы. Анан мындай интернеттен көргөндө, соткадан көргөндө ал кичинекей болуп калат да, чакан баягы бүтүндөй баягы жүрөктөн чыккан нерсе ушу жүрөккө ошондойчо кабыл алып барбай калат да, жөн эле мына алыстан бирөө нанды чайнап бергендей болуп калат да. Менимче ал жактында башкысы өзүң эле көрүп атсаң телефондон, наушникти салып көрүп атканда деле өзүң эле күлө бересиң. Анын күлкүсү болбой калса күлө албайсың. Туура. Эгерде сахнадан көрүп атсаң, ошол эле концерттен элди көрүп сен да күлө бересиң. Туура. Кээ бир адамдар мындай сатираны түшүнбөгөндөр келип калат кээдечи концертте. Анан чыгып интермедиа балдар ойноп атса же мен сүйлөп атсам көрөм, отурат да тултуйган боюнча отура берет. Ал эч күлбөйт, элдин баары күлөсө да бирөө эле күлбөйт да. Анан аны көрүп алып жиним келе берет да, бул эмне келди депчи, эгер күлбөсө, күлгөндү түшүнбөсө, башкалардын да настроениясын бузуп жанагы бир адам отуруп алса, андайлар да болуп калат. Туура айтасың, чогулуп көргөндө эл менен кошо күлүп, кошо отурганбыз башкача рахат болот. Андан кийин эле агай, менин оюмча азыр телегөрүүчүлөр деле сиздин кармап отурган китепчеңизди көрсө керек. Бүгүнкү түз эфирден презентация кылууга да даяр экенбиз. Эмне болгон китепчи? Эми бул менин 3-үнчү китебим. Көөдөн кыйкырыгы деп аталат. Бул ушу жаңы басылып чыкты. Кече бунун бет ачарын Россияда өткөзүп келдик. Ошо бардык шаарларда барганда ушул китеп жөнүндө чоң сөз болду. Где-то бир 500дөн ашык китепти сатып алышты көрүүчүлөр. Эми көрүүчүлөр билет, мен сатира гана жазбай, көйгөйлөрдү дагы ыр менен жазып келем, тамсилдерди жазып келем. Ошондой бир көөдөн жүрөктөн чыккан кыйкырык деп жазган 200 куплеттен турган чыгарма эле. Ошодон китептин атын ошого койгом, Көөдөн кыйкырыгы деп. Ошону бет ачар кылып, уруксат болсо 4-5 куплет окуп. Келиңиз. Мен дагы ошону күтүп жатам. Качан ушул китептин бети ачылып, эмне жөнүндө? Анан бул китептин башында мындай бир кириш сөз бар. Эгер сиз мындай саясатка кызыкпасаңыз, мамлекетте болуп аткан саясий окуяларга айта турган өзүңүздүн көз карашыңыз жок болсо, анда бул китеп сиз үчүн эмес деп койгом, албай эле коюңуз деп. Анан эмнеге мынтип жазып атасыз дейт. Мен айттым, адашып алып анан Рахман десе жалаң күлкүнү элестетип калган адамдарчы. Мен ал күлкү жазган бул сатира башка, бул чыгарма башка нерсе, ошон үчүн адашпасын деп бул китепке ошондой бас сөз жазып койгом. Анда ошодон окуп берейин. Көөдөн кыйкырыгы. Баары билип айтпай жүргөн сыр кылып, мен силерге айтам дастан ыргылып. Жамгыр болуп төгүлбөсөм бүгүн мен, жүдөп турам жүрөктөн жаш кылгырып, узун түндө уйку бербей кыйнаган, бул көөдөндөн жарып чыккан кыйкырык. Ызы чуудан чаң көтөргөн куюндай, балким калар менин үнүм угулбай, акыл калчап азаматтар уккула акыйлашып, ажоолу кажулунбай, кыл чайнашып, кыргын башка түссө да келген дайым сөз чындан бузулбай. Айтылган сөз чептей болуп сызылган, сөзгө сынган чапкан чөптөй кыйылган, сөз асылы көзөп өтүп мезгилди, кылымдардын кыйрынан угулган, көрө элекмин, уга элекмин бирөөнүн айткан сөзүн мойнуна алып жыгылган. Сөз берилет жетиш үчүн мандатка, сөз сүйдөнө сойкуланып ар башка, сөз атасы бир өлбөстөн 1000 өлүп, сөздөр калат аткарылбай ар жакта. Сөз бермети аралашып булганып, сөз сасыган курал болду кармашта. Мыкты. Мен чын айтайын, мага бардыгы жакты ушул жерденчи. Бул жерде бир гана сөздүн учурдагы азыр сапатын жоготуп койгондой, айтылган сөз атылган ок дейт эмеспи? Ал нерсе азыр ишке кирбей алгандай кылып бардык нерсе айтылган экен. Дагы эмне жөнүндө көп айтылат бул жерде, сөздөн тышкары? Эми буну окуй берсем бул бүтүндөй менин көз карашымдагы баатыр болуп, өз-өзүнчө кол курап, баш мизамга түкүргөндөр болуп турат. Байкуш элдин көз жашынан чогулткан, байлыктарды чөнтөктөргө толтурат, кыйындарын качан эсин жыят деп кыйнаган бир жүрөгүмдө ой турат.
каалаганда ызы чууну башташат, каалаганда эл тагдырын калчашат, жерди бөлүп түндүк менен түштүккө эки жака элчи болуп катташат. Карапайым эл айланып куралга кайсы бирин ээрчибиз деп баш катат. Жетет толду чыдам сабыры чөйчөгү, жер көз кылып тепседиңер өлкөмү, оомат кетип таштандыга айланып, өчкөн бүгүн ала тоомдун көркөмү, баштагыдай нурун чачпай бозорот, байкап көрчү жылдыздарда көктөгү. Мыкты. Бул жерде саясатка байланыштуу. Ушул эми ушундай деп атам го, буну окуп чыгыш үчүн 200 куплеттен турган чыгарманы өтө узак окуш керек. Анда эмесе агай, бул китепче учурда сатылабы? Эртең ушул концертте сатылат. Анда эмесе урматтуу телегөрүүчүлөр, менин оюмча бардыгыңыздарга жактуу болуш керек, бир гана мага эмес. Анда эмесе бул китепчени 1 апрелде келип дал ушул биздин агайлар спорт сарайынан келип алып кетсеңиздер болот. Баасы канча? 200 сом. Эгерде New TV шоу десе, анда арзаныраак кылып бересиз. Болот, мен 200 сомсом, баягынын бирөө ками жокпу дейт, ками жок дедим, болгону 200 сом. Мен оюмча бирок ошого сапаттуу, ошого туруктуу китеп экен. Китебиңиз куттуу болсун. Ачылышы мага абдан жакты. Жана, анда эмесе өзүңүз саясатка киришкен деген пландар барбы негизи? Мен эми саясатка киришип эле жүрөм аралашып. Депутат болоюн деп 3 жолу жогорку кеңешке талапкерлигимди койдум. 3 жолу тең өтпөй калдым. Анан келсем эле Рахман ака сиз эмне өтпөйсүз дейт. Айланай силер шайлап айтпайсыңар. Мен өтөйүн эле деп атам, парламентке барып ошол жерден туруп. Эгер мен парламентке барсамчы, парламент жаман кызык болот эле да. Парламент ансыз деле кызык, ушу мен эле жетпей атам да. Калганы укмуш болот эле мен баргандачы. Себеби азыркы талаш тартыштар, азыркы чечилбей аткан маселелерге сатиранын көзү менен караганда бул өтө укмуш болот да. Биздин элибиз сатирик болуп калды азырчы. Айтам, кече жакында бир жаңылык жүрөт, интернеттен окусоңор керек. Бразилияда бир парламенттин депутатын анаконда жылан жутуп алыптыр. Көрдүңбү? Интернетте жүрөт. Жок. Бир жылан жутуп коюптур. Десе анын астында бирөө жазып коюптур. Ушундай анакондадан бизге да 120 керек эле депчи. Анан айттым, бул сатираны мен ойлоп таппадым, мен интернетте турат. Анан ушинтип эле интермедиа жаздыра беришет да, анан кийинчи. Ушунда тамашалар келип чыгат. Ооба. Ошон үчүн мен депутат болбой калганым эл көп сурайт концертте, эмне үчүн болбой калдыңыз деп. Аларга жооп кылып жазганмын, мен киммин деген. Мен киммин? Мен депутатмын, шайланбаган. Колум таза пара алып майланбаган. Доллар сомду чөнтөккө салып алып добуш бер деп эл журтту айланбаган. Мен киммин? Мен депутатмын, өтпөй калган. Ант берип баш мыйзамды өппөй калгам. Анткени башкалардай акча менен көчөгө шагылдарды төкпөй калгам. Мен киммин? Мен депутатмын, утпай калган. Сөзүмдү шайлоочулар укпай калган. Баталар коммерческий болуп кетип, курук сөз кулактарга жукпай калган. Азыр мен депутатмын, сахнадагы, чачмага кереги жок акчадагы, эл берген мандатым бар куудул деген, эч кимдер менден тартып ала алышпайт. Эчем 1000 долларларын чачса дагы. Мыкты, эң сонун. Анда эмесе, Рахман мырза, эң башкысы азыр биздин программа саясатка эч бир тийишеси жок. Билем, бир аз алышайлы. Анда эмесе, азыр бир музыкалык чарма кезек берели. Дал ушул чармадан кийин бизде кыскача оюнубуз бар сизге. Мен оюмча чарчап турсаңыз эле, бул оюн сизге төп келишет. Сиздин сатираларыңызга дал ушул оюндарыбызга туура келе турган оюн. Айтам, 2 жерде 2 канча, 7 жерде 9 канча деп суроо, а? Андай эмес. Макул болду. Азыр учурда агай суроо пайда болду. Биз билгендей эле негизи ушул ар бир негизи чыгармачылыкка киришкенде ар бир жумуштун деле жаңыдан гана баштаганда аябай бир кызыктуу окуялар көп болот да. Мисалы биздин программада өзүм баштаганда эфирди алып баргандан уялып, там кызыктуу нерселер эмес. Бул нерсе уялам да азырчы. Ошол нерселерди эстесем. Ошол нерселерди. Сиздердин убагыңыздарда азыр эмнеден уяласыз? Мына бир сахнага чыгып аткан учурда, балким туура эмес сатира айтып алган учурдан. Сен уялганда шапкеңди мындай басып, мындай кирбейсиңби телевиденияга? Аркандай болуп калат. Мындай да, мен биринчи деп атасың, мен биринчи сахнага чыгып сатираны ойногон күнүм эсимде. Мен уюштургуч элем, продюсер деп коет, азыр администратор, концерт уюштуруп, анан Раматылык Манас Бердибеков деген досум ошол концерт алып барчу, эстрадалык концерт болчу. Анан Мырзаке деген жерде концерт берип атабыз. Манас келбей калды, кандайдыр бир жол менен концерт катышпай калды. Анан балдар төр-тырдырдап бүткөндөн кийин конференция чыгыш керек да. Анан мен эсиме чыгып калыптыр да, Манас чыгат эле эшикти тосуп элдерди киргизип отуруп, карасам балдар кирип кетти, анан эч ким чыккан жок. Анан эстеп атпаймынбы, баягы Манас чыгыш керек экен. Анан туруп эле ошол жерден элдин ичинен чуркап чыктым дагы, микрофонду алып туруп эле
ошо манас ойноп жүргөн программаларды ойнай баштадым да. Ол уга берип мен ушунча үйрөнүп калган экенмин, көрсөң ар жактан да ушундай бир айтуу бир немелер бар экен да. Анан элдер күлүп атат, мен ойноп атам. Биринчи жолу ойноп атам, ойногондо дагычы, бирок элдер укмуш күлүп атышат да. Элдерimiz бияктагы эстрада ойноп аткан балдарыбыз да анда бүт бар живой инструменттер болчу да. Ошондон концерт бүттүк. Бүткөндөн кийин эртеси күнү манас келгенде балдар күлөт. Бизге уже конференцияны таап алдык, сенин керегиң жок, бара бер деп. Ошентип мен биринчи жолу чыккам, уялбай этпейли. Шарт болуп калган, ошо чыгыш керек болгон. Анан манастын бир мындай жаңылган эсимде бар да, орусча бир номерди айтыш керек болуп калды. Мен орусчалап айтайын деди, айта бер десем. Югослав композитору Кармаль Дукович «Я пою днем и ночью» деген ырды бир бала ырды айтылып, ошондо мен чыгып айтам орусчалап деди. Орусчалап такыр сүйлөчү эмес анан. Анан чык десем, чыгып барып Югослав композитору деди да сахнадан суранчы болбойт да. Югослав композитор Ремонта Обув «Я пою днем и ночью» дейт. Элдер ошондой эле кабыл алды, алар Кармаль Дукович дегенди укпаса андай композитор бар экен. Кыскасы мындай немелер көп болот сахнаданчы. Интермедиа ойноп атканда, мисалы үчүн баягы Гимаким деген интермедианы. Биз Абдулда, Жамбул, мен, Манас болуп үчөөбүз ойночубуз. Өзү Манаста бар эле, төртөөбүз ойночубуз да, Жамбул, Абдулда, мен, анан Манас. Анан раматтылык мен ойнобойм, өзүңөр ойнор белесиз деп кошулбай койду. Анан болуптур деп үчөөбүз ойноп калдык. 5-6 концерт ойногондон кийин ага жагып калыптыр да, эми кайра кошулуп алайын десе, мен урушам десем, кайра кирип интермедианы буза беребиз сен үчүн, башкадан жасаш керек. Десем, анан кантта концерт берип атканбыз, токмокто экен. Буга кантип кошулуп алсам экен деп мындай күтүп туруптур да наракта. Анан бир балда мындай деген жер бар, үчөөбүздүн бирөөбүз аким кылып коймоюн, аркасынан ким келсе жаза беребиз. Ким келсе жазып кете беребиз, бирөөбүздү аким кылып коймоюн, жаза беребиз. Деп аткан жерибиз бар. Ойнобакса бир балда Манас кирип келсе, шляпаны кийген, кара көзөнөк тагынган, папканы колтукта алган кирип келип, кимди жазасың? Кимдин аркасына суу куясың? Тура ордуңан дедилер, баарыбыз туруп калдык. Келип креслого отурду. Көрсөң буларды жазат экен дагы деп Жамбулду тура ордуңан сен чурка тияка деди. Жамбул чуркап чыгып кетти. Эмне кылышты билбейбиз, интермедиа жок, ондойчу интермедианы. Бир маалда сен да чурка дедим, мен да чуркап чыгып кеттим. Абдулдан болсо отур деп креслого жатып алып, тиги отуруп туруп атат, эл кырылып күлүп атат, эл эч ким билбей атат бул интермедиа эмес экенинчи. Бир маалда мен чуркап келдим, келсем, сени ким отур деди, тур дедим, мен да турдум. Көрсөң булар жазат экен, отчету ким тапшырат дейт. Кайсыл отчет десем, бул жер өзү банкпы дейт. Жок аксал, бул жер акимият десем, кечирип коесуңар, мен жаңылып келип алыптырмын банкка. Сценарий боюнча андай эмес болчу. Жок. Ушундай күтүлбөгөн көп нерселер болот. Жанагы Манастын молдо болуп ойногон жери бар. Анан бөтөлкөгө сууну куюп, анан тиги молдо арак ичебиз десе куюп берчүбүз да. Ошол съемка тартылып аткан күнү баягы бөтөлкөгө сууну куюп койгон, үлгүрбөй калыппыз да. Абдулда Дворец спорттун сахнасында чындык аракты көтөрүп чыгып кетиптир. Интермедиа боюнча Манас аны ичип бүтүш керек да. Анан бир маалда мага кулагыма шурайт, мына арак дейт. Манас билбейт да, ал болсо ойноп атат. Адамдар маны сурап көрөйүнчү деп келип, мага өзүбүздүн пиалабызды ичебиз деп чөнтөгүнөн пиаласын алып берди, мен аракты куюп бердим. Ушундай алып келгенде эле мурдуна жытталып болуш керек деп мени мынтип жалдырап карады. Ичпесе интермедиа токтоп калат. Багыны ич берет дагы. Чисти экен дейт. Андай реплика да жок болчу. Кыскасы ушундай көп нерселер болот сахнадачы, баягы күтүлбөгөн. Эми биз ойноп өтүп кеткенге аракет кылабыз, аны көрүүчү билбей калат, ушундай экен деп калат. Азыр айтабыз ушундай окуялар болгон деп. Көп окуялар мындайчы. Рахмат агай. Негизи азыр программабыз кыскарып бара жатат. Бизде азыр ошол эле программанын соңунда бизде кыскача бир оюнубуз бар. Менимче сиздин сатираларыңыз биздин оюнубузга дал келет. Азыр бат эле, мен азыр бул жака тактайыбызды алып чыгабыз. Дал ушул тактайда Рахмат агай азыр менимче азыр биздин телегөрүүчүлөр деле көрүп жатса керек. Азыр агай, бул жакта биз сөздөрдү жазганбыз. Көрсүңүз, сөздөрдү ар кандай жазып берген. Ар кандай жазып бергенбиз. Эми сиздин максатыңыз ушул сөздөрдү бириктирип, кандайдыр бир текстпи же балким сатираларыңызды кошуппу бир сүйлөмдү
кызыктуу күлкүмүштүү кылып түзүш баары бир иш керекпи же бири эле сөзгө бири кездесеңиз болот өзүнчө эле айтсаңыз деле болот кыскача ну мисалы үчүн министр интернет боюнча чогулуш өткөзүп баштады астына көк чайды коюп алып Ош Бишкек жолун оңдоо боюнча келечекте бул жол укмуш болуш керек жамгыр жааганда жууп кетпей турган ушундай жакшы берүүнүн ачылышына ырчы Нурлан Насипти чакырып кыргыз эл арчысы деген наам берилбеген болсо берип келечекте бул берүүнүн баардыгын YouTube аркылуу көрсөтүш керек дейт болду $600 калып калды $600 кыскача алып келгиле калганы бүттү барды мыкты рахмат анда эмесе мыкты менде сөз жок сизге келиптериңизге чоң рахмат агай ыраазычылык билдиребиз сизге ийгиликтер каалайбыз менин оюмча сизге ден соолук каалайбыз ар дайым бактылуу болуңуз жүзүңүздөн жылмаюш түшпөсүн эң башкысы жалпы биздин кыргыз элине жалаң гана күлкү тартылап жүрүңүз кыскача кылып элек болсо телегөрүүчүлөр назарыңызда кыргызда гүл көмүрдүн мүлкү деп бекер айткан эмес бул аябай туура айтылган сөз ошон үчүн мына 4 айдан бери Бишкекке концерт койгон жокпуз мына 1 апрель күлкү күнүнө карата менин группам менен ушу балдар менен чогуу жаңы программаны мен уялам деген программаны сунуштап атабыз коомдо болуп аткан баардык нерселер ошол программанын ичинде бар келип көрүп жыргап эс алып кеткиле күлкү болсун жүзүңөрдө эң мыкты ыраазычылык билдиребиз чоң рахмат агай ишиңиздерге ийгилик каалайбыз ал эми урматтуу телегөрүүчүлөр убакыт учкан куш демекчи биздин да программабыз соңуна келип жетти баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз буюрса 1 апрелде Кожомука атындагы дворец спортуна келиңиздер ал жакта буюрса сиз күтпөгөн күлкүнүн баардыгын тартуулайт сиз күтөбүз биз программабызды ушу менен жыйынтыктайбыз мен Арсен Султанов буюрса кийинки берүүлөрдөн амандашканча бар болуңуздар аман болуңуздар